Assalamu alaikum, урматтуу чарбакерлер, урматтуу туугандар. Мына көпчүлүктүн суроосу боюнча буга чейин биз синаж басып аткан тартканбыз. Бүгүн мына 27-июнь 2022 жыл. Астында синаж буга чейин чоң оор салмактагы тракторлор менен тебеленип, андан кийин болсо баягы жакшы тебеленгенден кийин анан мындай мына көрүнүп аткандай силерге клеенка көрүнүп атпайбы? Ошол клеенка менен үстүнөн төшөлүп туруп, анан бир 5 сантиметрге чейин топурак менен төшөп жаап салабыз. Эмнеге дегенде, мындан үстүнөн аба кирбеш керек жана суу кирбеш керек. Абдан жакшы тебелениши керек. Бизде азыр жаан-чачын өтө көп болуп аткандыгына байланыштуу мояк дөңчө болуп турат. Ошого кумдар жылышып кетип атат да. Топурак жылай агып кетип атат. Бираздан кийин катыгандан кийин анан абдан жакшы болуп калат. Үстүнөн дагы кошобуз. Мында жыртылбаш керек. Суу кирсе бул чирийт. Могул жерлериненчи мына мондай кылып жаап салабыз. Бул болсо эми мисалы үчүн суук түшкөндөн баштап биз ачабыз да, баягы мал тоютка киргенде. Бирок эң баягы жакшы жери бул өзү 2 жумадан кийин эле, ушул жабылгандан 2 жумадан кийин эле бул даяр тоют негизи. Даяр тоют болуп эсептелинет. Ачкандан кийин ошо алган жериңди, күнүнкү алган жериңди уламкысын улам алып түшүрөк да, баягы аба жетип калган жери алган ачкандан кийин баягы кесип аласың да. Ошол эртеңки күнгө чейин канча жерге аба жетсе, ошол жерин кесип алып туруш керек. Анткени аба жеткен жерлеринде бул кайтадан мисалы үчүн ачып чирип кетиши мүмкүн ошол жеричи. Ошон үчүн көп учурда муну кышында мал короого кирип кол карап калган кезде анан беришет да. Негизи жылыбой эле берсе болот. Биздин тажрыйбабызда силасты жылыбой эле берип келебиз. Жүгөрдөн жасалган силасты. Эми бул синажды болсо азыр эми айланан тегеректи карабайсызбы, кандай болуп тоютпа, жана малдын баары жайлоодо. Ошол себептен бул кышкыга дайындалган биздин кышкы тоют деп эсептелинет. Өтө мыкты чыкты тоют болот. Жөптө болгон витаминдин баардыгы тең сакталып калат. Ошон үчүн малды кышкысында бул этине өтө жакшы, жогорку сапатта кармап берет этин. Могу клеенкалар болсо, могу топурактар учуп кеткенде, жылышып кеткенде да бул клеенканы учурбай тургандай кылып, жана мал кирип кетпегендей кылып, кичине бир аз караан болсун деп ушунун баарын төшөп коебуз. Ушундай туугандар, мына силер жапкандан кийинкисин көрсөтүп коелачы деп атпадыңар беле? Европада мисалы үчүн ошол жерлерге барып жүрөбүз, ал жерде жылыбой эле булар малды колго кармайт да. Чакан малын эле бир аз баягы корулган жерлерге эле чыгарып, кичине туут малын эле витамин, чөптөн бир аз витамин алып, мацион деп коет, ошо ар бир басып баягы туут малын эле, музоо турпокторун же болбосо жылкы, кой, козулардын эле башын эле ошентип корулган жерге чыгарбаса, калган боордолгон малдын баардыгы тең, жана сүт багытынан малдын баардыгы тең синаж жана силас менен эле жылыбой тоюттандырылат. Биз дагы, мен ойлоп атам, бул мен жеке оюм. Азыр жайыттарда эле маселе болуп, көйгөй болуп келатат. Мына бир канча убакыт жылдан кийин биздин Кыргызстанга деле ошол келет. Жалпы келбесе дагы, бирок азыр бүгүнкү күндө бар. Мисалы үчүн биз Рейнекенч чарбасы аңгы суйларын жылыбой эле үйдө кармайбыз. Эмнеге дегенде, жайытка алып барсаң, башка баягы төл асылдуулугу төмөн болгон букалар дагы асылып кошулуп кетиши мүмкүн. Ошондон асылдуулугу жоголот. Сүт багытындагылар болсо, мисалы үчүн шаар тегеректегилер ушу үйлөрүндө эле кармап атышат. Эмне дегенде, талаага чыгарса тойбой келет. Анан жетиштүү тоют өзүнө камсыздай албайт да мал. Ошон үчүн азыр жылыбой эле үйдө кармап, ошондой багып атышат. Биз деле ошого өтөбүз негизи Кыргызстан жакынкы араларда. Ушундай бизден болгон чагылдырылган кыскача видео тасмабыз ушул.